Доронбек Садырбаев бул мугалим, мен үчүн ал уста. 90-жылга чейин алыстан көрүп жүрсөм, 90-жылы депутат болгондо таанышкам. Азыр эсептеп көрсөм, мендей курак экен. Бирок ал мага ошондой эле аксакал, чалдай болуп көрүнөт. 20 жыл чогуу жүрдүк. 20 жыл чогуу жүрдүк. Мына бүгүн арабызда Доронбек Садырбаев жок. Акыркы бир нече жылда Доронбек Садырбаев, Чыңгыз Айтматов, Миррахимов, Масалиев жана башка көптөгөн бизге көнүмүш болгон, биздин муунга көнүмүш болгон, биз чоңойгон дүйнөнүн, коомдун символ болгон адамдар, илимде, маданиятта, мамлекеттик башкарууда болгон адамдар өтүп кетип отурат. Биз үчүн, биздин муун үчүн алам түркүгө кыйрагандай болуп атат. Биз аксакалыбыз жоголду деп карайлап таянарга таппай атабыз. Ойлонуп көрсөк, заман, эпоха өзгөрүп атты. Жөн гана муун эмес, эпоха өзгөрүп атты. Эпоханын, советтик эпоханын символ болгон, ошолордун жүзү болгон адамдар акырындап арабыздан кетип атты. Мына ушул бизди тынчсыздандырат. Мына ошондон улам биз чөчүп атабыз. Кайда кетти аксакалдарыбыз деп. Ойлоп көрсөк, мен жана айткам, 90-жылы Доронбек мендей эле экен. Мага ал аксакал болуп көрүнгөн. Демек, аксакалдык бул курак эмес экен. Аксакалдык бул философиялык деңгээлге жеткен, даанышман көз карашка жеткен адамдар болот экен. Докебиз бүркүтенен тоолордо болуп тургандой таптага анкенин аргымак болчу докебиз карачынежен жолдордун аттада азырда болсо докемдин элдин көңүлүндө до саптара анкени Доронбектейдон агабыз чындыгын айтып кыргыздын чыркырап жүрүп кеттиңиз анкени ак калпак кыргыз калк үчүн ыргырап жүрүптөй кеттиңиз анкени докебиздин ысыма нечен доорлордодой бар дешкен кадырлабай биригесте докемди карып калган чал дешкен. Бирок андай болгон жок. Кадырдуу кыргыз калкымды докемдин асмандан аткандой таң дешкен. Болбосоң илгери жанатан бери көрдүңөр. Токтогулдун элесин ойлогон адам турбайбы? Тууганбай менен эстебес махабат деген дастандын анда болжогон агамдой турбайбы? Ак калпак кыргыз эритеңир ойлогон агам турбайбы? Анкени Жанаң Элмирбек акын айткандай, кара жип минген чоңдордун баары кеткен учуру, болбосоң аксакалбы жашмаңал дагы кеткен учуру, бирок Доронбектейдон атамдын эмгеги калган учуру, артында чындык сүйлөгөн элдери калган учуру, айтылып бүткүз эл менен дастаны калган учуру, салмагыңа сайдын ташындай калкында саптары калган учуру.